Урматтуу төрага, мен суранат элем. Кечөө Аскаташ деген жаңы конушка барып келдик да жолугушууга. Эли менен жолугушууга барсак, жанакы легализация маселесин 5 майда негизи бүт легализация маселеси Кыргызстан боюнча документтерди кабыл алуу жана ушундай нерселер токтогон да. Ушуну мен президентке кайрылат элем. Узартып берсинчи жылдын аягына чейин. Көптөгөн Бишкектин тегерегинде көптөгөн жаңы конуштардын документтери бүт элек. Бул бир. Экинчи, мэр менен министр Орунтаевка кайрылат элем. Эң жакын арада Градсоветтин отурумун өткөзүп туруп, ошака Аскаташтын маселесин коюп койсунчу жаңы конушту 1 май районунда. Эмнеге? Анткени ал жерде деген 300 үйлөр бар. Ошо кечөө жолугушууга барсак, бир 100 адам чогулду, 70 адамдардын документтери аягына чыга элек экен. Ушундай маселе көп болуп атат. Негизи Бишкектин тегерегинде. Ушулардын аягына чыгыш үчүн мен түшүнөм, эң тиги биринчи тепкичтеги биздин кызматкерлерибиз жакшы иштеп атышат. Көп нерселерди ишке ашырып атышат. Бирок аягына чыгыш үчүн министрлердин, мэрибиздин колу бошоп туруп, ошондой градсоветтер өздөрү катышып, ушул маселе эмне болуп атканын көрсө жакшы болмок. Суранычта прям в первоочередном порядке надо на ближайшее время на градсовет в городе поставить. Чалсак макул. Элвира айым, тактоо үчүн бул легализация эмес, амнистия болсо керек. Амнистия, тура айтасыздар. Бул түшүнүктүү. Алмаз Акунжанович, эске алыңыздар, мен дагы урматтуу президентибиз менен сүйлөшөйүн бул темада.